Турсунбай Бакир уулу Бүтүн Кыргызстан партиясынын сотко берерин билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу 26 августта Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине байланыштуу нааразычылыгын билдирди. Ал өзүнүн партиядан чыгып кеткени тууралуу маалыматтарды четке какты. Турсунбай Бакир уулу Бүтүн Кыргызстан партиясынын 19 августтагы курултайында бекитилген тизмеси өзгөрүп кеткенин, өзү башында алдыңкы сапта туруп, бирок кийинчерээк артка жылып калганын, муну менен мыйзам бузуу болгонун айтты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго кайрылып, курултайда бекитилген тизме менен шайлоого барууга чакырды, болбосо сотко кайрыла турганын кошумчалады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул айтылгандар боюнча комментарий бере элек. Партиянын өкүлү Айданбек Акмат уулу 19 августтагы курултайда болжолдуу тизме жарыяланганын, лидерге аны өзгөртүүгө убакыт берилгенин маалымдады. Анын айтымында Бүтүн Кыргызстан партиясынын 120 кишиден турган акыркы тизмесинде Турсунбай Бакир уулунун ысымы жок. Турсунбай Бакир уулу Бүтүн Кыргызстан партиясына мүчө болуп кирген эмес, анын Эрк партиясы шайлоодо Бүтүн Кыргызстан менен чогуу баруу тууралуу чечим гана кабыл алынган, дейт Айданбек Акмат уулу. Буга дейре Турсунбай Бакир уулунун Эрк партиясы алдыдагы парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге бараарын жарыялаган. Кыргызстанда парламенттик 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4 октябрда өтүшү керек.